Мына. Моның көлемін қарағылачы эми болған. Мында не деген балапан чыгат билбейм. Чыкпайт деле го байкуш. Assalamu alaikum, hormatly bir tuğanlar, hormatly toğuk bagıçılar. Bugün 27 avgust 2021 yıl. Jay bitip biraz gün salkındap kaldı desek bolot. Anlıktan cüce çıgarуу toğuk bagının dele sezonu bite başladı desek de bolot. Biroq bugün bir жаңылык boldu. Mende bir жаңылык бар desem bolot. Koşunalarından biri geliptir. Maga özümdün üyümde toğuklarım var elе, oşalardan biraz bir 15-20'ni çıkarıp berseň, anan özüңdün bramalarından dagı bir 15-20'ni özüň çıkarıp berseň jakşı bolat elе dep keliptir. Anan gün soğuktap kaldyga kanday kılas kantip bagas desem, emi özümde şartım var, условия бар үйde. Baga göre mümkünçülük бар deyt. Anan emi jön salgança özüň dagı bir пайдасын көрөйүн деп bugün bir jaktan Jumurtqa tağıp geldim. Al emnenin jumurtqası debeysiňer be. Bol ak jumurtqalar. Bol ak jumurtqalar Adler degen toğuktun jumurtqası. Nisushka bol esептелинет ал негизинен. Бирок бардыгынан мени таң калтырганы бул тоğukтордун jumurtqasынын kөлөмү, размери орусча айтканда. Мына Бұл менин өзүмдүн брама тоğukторумдун обычный эле жумурткасы. Эң чоңу дагы эмес, эң кичинекейи дагы эмес, орточосу мына карагыла. Бул мынакей. Адлер тоğuктун эң чоң жумурткаларынын бири. Мынакей. Карагыла. Ким Адлер тоğугун багып жүргөн болсо, кабарыңыздар бар болсо, чындап эле ушундай болобу, ушунчалык кичинекей болобу? Ошол тууралуу бир аз жазып кабар берип койсоңуздар жакшы болот эле. Эми мен брамадан башка тоğuk багып көрбөгөнгө чындыгында жумурткаларына деле маани бербептирмин. Браманын жумурткасы чындыгында чоң аябай карагыла. Алаканды жабат. Булардын кичирээктеринин экөөсүнүн көлөмү десем болот да. Анан негизинен Адлерге кызыккандагы неден? Эми биздин кыргыз тоğuктор көбүнчө неме болот эмеспи? Мисалы 1,5 жыл жакшы тоyt дагы ошону менен болду. Тоğuk аттуу жөн эле сөлөкөтү калат. 3 күндө, 4 күндө бирден тууп берип коюп, ушуга ыраазы болду деп өзү басып жүрө берет, койкоңдоп. Ага салыштырмалуу бул Адлер 6 айдан кийин жумурткага кирет экен дагы, ошону менен 4 жылга чейин эгер жакшы багылса, жеми жакшы берилсе, тамагы жакшы берилсе, кармоо шарты туура боло турган болсо, 4 жылга чейин стабильно, туруктуу жумуртка берет экен да. Мен ошонусуна кызыктым. Анан барып жумурткалардын то есть тоğukтордун өздөрүн да көрдүм. Кадимкидей эле биздин кыргыз тоğukтордой эле экен чоңдугу. Анан эми кыргыз тоğukтордун деле жумурткасын көрүп жүргөм. Анчалык эле кичинекей эмес болчу. Бул эми мисалы мен брама тоğuктун эң кичинекейи да жумурткасы. Ушундан бир аз кичирээк болушу мүмкүн, бирок ушу менен барабар болот да. Анан бир чети таң калдым. Анан бирок ушундайдан эле чыгарып өзүм неметип атам дейт. 1 жылдан бери багып аттыр. Биринчи туушу дейт, биринчи жыл экен. Бирок тоğukтору жакшынакай, соп-сонун эле экен. Жумурт өзү балапан да чыгарып коюптур. Балапандар деле жакшы эле экен. Анан өзүм да чыгарып көрөйүн дедим. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, буюрса чыгарып кала турган болсом, мына моунун көлөмүн карагылачы эми болгон. Мында не деген балапан чыгат билбейм, чыкпайт деле го байкуш. Бөдөнөнүкүнөн бир аз чоң болуп көп болсо. Чоңураак куштардыкы, билбейм, карга-баргалардыкы кандай болот? Бирок ошолордукундай элеби деп да ойлоп коесуң, көгүчкөндөрдүкүндөй элеби. Же балким жакшы жетиле элекпи, балким 2-нчи жылдан баштап жакшы тууп баштайт. Кыскасы билгендер, кабар барлар болсо, комментарийден анча-мынча кеп кеңешиңиздерди күтөбүз буюрса. Так, мынакей инкубатор сайып койдум. Жылый берсин деп. Буюрса кадимкидей эле 37-8 менен чыгарабыз буюрса. Мунун эң жакшы жери мындай аккумулятор алып койсоң, бирди бул 3-4 суткага чейин тынбай свет өчүп калса дагы иштей берет экен. Ошонусу мага аябай жакты. Бизде билесиңер, Кыргызстанда свет деген таптакыр ишенич жок. Каалаган убагында өчүрүп салат. Ошону менен
качан күйөрү да белгисиз, жумурткаң өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан аккумуляторго сайып койгонго эң жакшы мүмкүнчүлүк бар экен. Сайып коесуң. Мен иштетип көрдүм. Тактакыр зарядтай элекмен алып келгенден бери болжол менен 3-4 суткага чейин иштеди да, тынбай. Ошондо да азыр заряды бар болуш керек, жок болсо деле. Кыскасы буга эптеп эле бир аз ток болсо болду. Иштей берет экен буюрса. Инкубаторум Матрица Vegas 90 жумурткалык. Сыртын болсо карагыла. Пена чачып койдум. Бул жөжөлөр, бул шүмүчүктөр. Bir günü bu жердин тосмосун алып салып, ошо боюнча унутуп калыптырмын дагы, келсем жеп салыштыр. İçine gireyин деп эле калыптыр, аз эле жерден калыптыр, анан ушинтип пена менен ордун толтуруп койдум. Булар негедир ушундай пенаны аябай жакшы көрүшөт экен. Жумурткалар болсо даяр. Буюрса чыккандан кийин дагы бир сыйра көргөзгөнгө аракет кылабыз, канчасы чыкты, кандай болду. Ошол эми сууктугуна карабай салганга аракет кылып атабыз. Бул жакта болсо бурудер, бул болсо даяр, тиякта лампасы бар. Буюрса бул жакта свет өчпөй турса эле кышы менен деле жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол кийинки видеолордон жолугушканча дейбизби, көрүшкөнчө, сүйлөшкөнчө, амандашканча аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.